Salamатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз сиздер менен кайрадан Кыргыздар жана Кыргызстануу телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылышында жолугушуп отурабыз. Бүгүн кайрадан дагы деле ушу өлкөнүн бүгүнкү кырдаалына байланыштуу, бүгүнкү абалга байланыштуу ушул кайрадан саясий бир башкаруу системасы тууралуу, ошонун ичинде салттуу башкаруу системасы кандай болгон, кыргыздар деги эле өзү мамлекет түзгөндө мамлекети жок кезде дагы өзүн өзү кандай башкарып келген, кыргыздарда башкаруу системасы болгонбу болгон эмеспи, мына ушу тууралуу сөз кылалы деп атабыз. Биздин бул курултай институту тууралуу алдыда да бир нече жолу коноктор менен дагы мен өзүм дагы бир нече жолу ошол кайрылып айткан элем. Менин кайра айтып атканымдын себеби 2014 жылы улуу курал деген мен мындай докладдардын жыйындысынан, макалалардын ушу жыйындысынан турган ушу чакан бир китепче чыгарган болчумун. Бүгүнкү күндө бул кайрадан толукталып, курултайдын тарыхы менен толукталып, бул кайрадан басылып жарыкка чыкканы турат. Ал эми жарыкка чыкканда дагы өзүнчө бир сөз кыларбыз деп ойлойм. Мен мына ушул китепте жазылган дагы бир маселе жөнүндө бир айткым келип атат да. Бүгүн себеби конокко биз элди курултай кыймылынын жетекчилерин, аксакалдарын чакыралы дегенбиз. Алар Ат башы районунда элди курултай өтүп аткандыгына байланыштуу ошо жака кетип, мен кайрадан ошо курултай кыймылынын атынан бир убактаган жетекчиси жана өкүлү, анын башкармалуу мүчөсү катарында мен өзүм сүйлөгөнгө туура келип атат. Мына ушу бизге көптөгөн ошо курултай институту керек экендиги жөнүндө эл, жаштар аябай кызыгышып атат. Бирок анын орду каерде болот деген бир чоң суроо пайда болуп атат да. Ошонун ордун кече эле бир 2 күн мурун дагы бир 2-3 партиянын, саясий партиянын жетекчилери дагы ошо курултай институту тууралуу сүйлөшүп, бирок анын орду каерде болуш керек? Дагы бир жаңы бир мамлекеттик бир бутак түзүлөбү? Бул кандай болот? Ал бардыгын башкарып калганда президент эмне кылат? Деген ушу сыяктуу бир чатышкан суроолор пайда болуп атат да. Экинчи бир суроолор бар. Бул парламент турбайбы? Курултайдын функциясын парламент эле аткара берет да деп. Жок. Негизи классикалык бийликтин өзү 3 бутагы бар. Бул бүткүл дүйнөдө, бүткүл мамлекеттерде ушул бүгүнкү күндө калыптанып бүткөн классикалык формасы ушундай. Ал аткаруу бийлиги, ал мыйзам чыгаруу бийлиги жана сот бийлиги болуп 3 бийлик бутагынан турат. Мына бүгүн бизде ушундан башка дагы президенттик бийлик деп 4 бийлик бутагы бар. Мына бүгүн биз билебиз, сот бийлиги бул эми сот иштерин аткарат. Парламент бул мыйзам чыгарыш керек, жана өзүнүн чыгарган мыйзамдары эл ичинде бийлик бутактарында кандай иштеп атат? Мына ошону көзөмөлгө алыш керек. Эгер кайсы бир статьялар иштебей жатса, аны толуктап, өзгөртүп, оңдоп туруш керек. Бул мына мыйзам чыгаруу бийлигинин негизги функциясы мына ушунда туруп атат. Эгер де курултай институту болсо, мыйзам чыгаруу бийлиги дал ушул боюнча отчет бериш керек. Мына 1 жыл ичинде, мисалы үчүн, биз мынча мыйзам кабыл алдык, мындай мыйзамдарды кабыл алдык. Алар азыр эл арасында аябай жакшы иштеп атат. Же кайсы бир мыйзамдар жакшы иштебей калды, аларды кайрадан оңдоп чыктык. Момундай өзгөртүүлөрдү киргиздик деп, ишпикер келечекте курултай институтуна отчет бериш керек. Курултай дегенибиз бул съезд. Съездди кантип биз мыйзам чыгаруу бийлиги менен алмаштырабыз? Бул таптакыр бурмаланган, же болбосо али түшүнбөстүктөн улам келип чыккан сөз болуп атат. Мына мисалы үчүн кече эле бизде СССР деген улуу империя жашады. Биз ошонун курамында жашадык. СССРдин империясын коммунисттик партиянын съезди аткарып турду. Коммунисттик партиянын съезди. Коммунисттик партиянын съездинин жылда бир чакырылышы, бир жолу, 2 жолу чакырылышы азыр эсимде жок, пленуму бар эле. Мына ошо пленум генеральный секретарды бийликке коюп, же болбосо кызматтан алып таштачу.
Bizde ошондой болгон. Мисалы Хрущевду ошо пленум эле кызматтан алып таштаган убагында. Брежневди ошо пленум алып келген. Съезд аны бекитип гана койгон. Мына ушундай улуу империяны бир партиянын съезди анын багытын, өнүгүү багытын аныктап, анын ошо саясий башкаруу системасын аныктап турса, биз бүгүн андай бир партиянын съездин эмес, өлкөнүн тагдырын бир партияга эмес, улуттук съездге берели деп атабыз. Ошо улуттук съезд ал кыргыз тилинде, түрк-моңгол элдеринде курултай деп аталып келген. Бул курал деген сөздөрдөн, бул түзүл, уюш, топтол, жыйнал деген муңгус маанилерди билдирген сөздөн жана той деген сөздөн туруп атат. Себеби курултайдын негизги 3 функциясы болгон. 3 функциясы. Алар кандай функциялар эле? Кандай кызмат аткарган? Кайсыл учурда курултай чакырылган? Биринчи, курултай хан шайлаган кезде же ханды алмаштырган учурда. Мисалы хандар дагы мыйзам бузуп, салтты бузуп, салтка карама каршы келген, же улуттун кызыкчылыгына карама каршы, же өлкөнүн кызыкчылыгына бир каршы келген, башка бир душманга бир сатылып кеткен чыккынчылык иштерди, же туура эмес иштерди жасаган учурларда курултай чакырылып, аны алмаштырган, же жазалаган, же ушундай бир чечимдерди кабыл алган. Бул биринчи учурда. Демек, курултай институтунун биринчи функциясы бул хан шайлоо функциясы. Демек, эгер бүгүнкү күнү биз бүгүнкү күнгө ылайыкташтырып киргизсек, анда ал президентти шайлаш керек. Экинчи, ал өлкө түзгөн учурларда. Мисалы, өлкөсү жок эл куралып, кайсы бир өлкө түзгөндө хан шайлайт, хан аркылуу өлкө түзүлөт. Или же өлкө түзүү үчүн курултай чакырылат дагы, анан өлкөнүн башчысы катарында биринчи ханды шайлашат. Хан курултайда шайлангандагы калган бийликти хан өзү бөлүштүрүп берген. Албетте бүгүнкү күнү эми ал президент өзү бөлүштүрбөйт, президентке сунуш катарында азыр эми көп сунуштар бар, эми келечекте ал кандай болот эми көрөбүз. Себеби бүгүнкү күнү өкмөт түзүлүп, аны жогорку кеңеш бекитип, ошол азыр курултайга тиешелүү функциялардын көбүн азыр жогорку кеңеш аткарып атат. Тилекке каршы ал кээде өзүнүн негизги функциясын аткарбастан bir siyasi funksiya, kurultay жасай турган иштерди аткарып, ошон үчүн бүгүнкү күндө элдин дагы бир экинчи түшүнүк пайда болуп атат. Үчүнчү, курултай мына биринчи хан шайлаган учурда, экинчи бир өлкө мамлекет түзүлүп аткан учурда, ал уруулар чогулуп келип, кайсы бир уруу 10 уруу же 15 уруу биригип, уруу башчылары чогулгандагы, мына ошодо курултай чакырылып, уруудун аксакалдары, атактуу адамдары, кол башчылары жана башкалар биригип келип, өлкө түзүп, анан ичине хан шайлашкан. Демек, ошо курултайда өлкөнүн курамы кандай болот, түзүмү кандай болот? Мына ошо курултайда баары белгиленген. Хан ошол курултайда келген, курултайдын өкүлдөрү менен, элдин өкүлдөрү менен, делегаттар менен отуруп кеңешип, мындай болсун, мынча министр болсун, мынча мыйзам чыгаруу бийлигинде мынчадан болсун деп чечим кабыл алып, анан калганын хан сунуш кылып, же эл тарабынан сунуш кылып, анан ошо жерде бекитилген. Үчүнчү, бул согуш коркунучу туулган учурларда курултай чакырылган. Мисалы, кайсы бир элде же bir айталық bir агенттер тууралуу, bir ел экинчи элди bir басып алуу коркунучу туулат, же болбосо душман басып кирет. Мына ошондой учурларда тез аранын ичинде чукул арада уруу башчыларынан турган, кол башчылардан турган курултай чакырылган. Курултайда элди көчүрүп чыгып кетүү маселеси, аскер куруу маселеси, канча уруу канча аскер берет, канча кол берет, кайсы жерден тозот, кандай ыкмаларды колдонуш керек, негизги кол башчы катарында кимди шайлайбыз деген мына ошондой сунуштар түшүрүлүп, же хан тарабынан, же болбосо эл тарабынан сунуштар түшүп, негизи аскер башчысы шайлангандагы, анан аскер башчысы негизи колду баштап, анан душманга карата ар кандай тактикаларды, же болбосо ошо пландарды түзүп кабыл алышкан. Эми мына ол биз дагы курултай жөнүндө аябай кийинки убакта кеп сөз кылып атканыбыз жана башында айттык. Бул азыркы кырдаалга жараша болуп атат. Ошонун ичинде
Biz daim ele bizden deputatlar, je olbosa aytalık, çoğun çinönükleri söz kılgan dele, düynölük ülgü katarında Batış Avrupa ülkelerinin, je Amerikanın, je olbosa başka bir çet ülkelerdeki azırkı başkarı sistemazın bizge aytışat. Mına balança ülkede mınday, tukunça ülkede tegindey, uşun çikerek deydi. Emin üçün biz özümüzün saltı başkarı, özümüzün ata-babalar başkarıp gelgen institutlarga gayrılbayız. Men misali bir dalı deputattın oğuzundan uşunday sözlerdi uğalekmin tileke karşı. Bu tuğur emes dep oylayım. Biz özümüzün ata-babalardan ulantıp gelatkan saltı institutlardın gevirin kalıbına keltirişimiz gerek. Sebebi al institutlar mingdegen yıllar boyu iştelip çıkan. Ha biz bolgonu egemen өлkө ol 30 yıldan beri argaycı өлkөнü tuğurap, argay tigil өлkө moğunda eken başkarızı, oşonda kızdak jakşı olup ketebiz dep jakşı ola albay, kayra da bir başka өлkөнün başkarı sistemazını alıp gelip, kayra jakşı ola albay, biz hazır bir uç gana toptun kızıkçılığın gözlegen gana başkarı sistemazını tüzüp alıp, 30 yılın içinde 3 tönkörüştü jasap oturabız. Mına uşunday tönkörüştөр bolboş üçün biz aytıp atabыз, kayradan özübüzdün jolgo, özübüzdün ata-babalar salgan, ata-babalar kалтырып кеткен muraslarga kayra kayrılalı dep. Ata-babaları jel başkarında mıktı muraslarını kалтырган. Men bir neçe jolu özümdün sözümde aytkam, Kırgız, azırkı Kırgız Respublikasının territoriyasının, elinin sanın, orta kılımdağı, 8. 13. 6. kılımlardan diyerek tüzülgönü 6. kılımda memleket 9. kılımlarda özünçe imperiya bulu derjava aylangan. Eniseydeki Kırgız memleketinin territoriyasına jana elinin sanına salıştırganda bir alakandın otunda gana bir kiçineke bölükçesi olup kalabız. Mına oşunduğu yerde Kırgız'ın başkarı sistemi adım mıktekendigin Arap sayakatçıları jana İran sayakatçıları uağında aytışkan anı. Buna oşonduktan men aytar elim. Misalı Abdullah degen bir Arap sayakatçısı gelip Kırgız'ın kanı kanday boların 40 yaştan aşkanda gana kan şaylanların, өлkө başçı şaylanların, anın tegereginde akılman genççileri var ekendigin, anın mıyzamı öte katı ekendigin, al misal üçün soğuş uçurda, jalgan aytkanda, uluttuk çıkkınçılık jasaganda, je bolboso bir uluttun kızıkçılığına bir karşı işlerdi jasagan uçurda, anday adamlar ölüm cezasına tartıla turgandığı jönünde Abdullah жазган. Al Kırgızdın düğüne tanımın oşonu menen birge al mamleket başkarı sistemazındağı özünçe mınday üstürten bolsa da жазıp ketken. Biz enise Kırgızda derjavasının misali başkarı sistemazı Kıtay bulakları arkalı bizge abdan bugünkü günde bardık kança ministr bolgonu, mamleketligin başkargаны, ajanoganda funksiya kızmatları jana hukuktары milletleri болгон жөнүндө biz abdan jakşı bilebиз. Бирок эмне үчүн бүгүнкү күнү biz ошо салтка өзүбүздүн ата-бабалар калтырып кеткен институттарга кайрылбайбыз. Бул мен үчүн бүгүнкү күнгө чейин түшүнүксүз болуп атат. Бул демек биздин азыркы депутаттар өздөрүнүн тарыхын билбегендигин, өздөрүнүн ата-бабаларынын мурасын баалабагандыктан улам, өздөрүнүн улуттук баалуулуктарды билбегендиктен улам ушундай болуп атат деп ойлойм. Ошондуктан ушул күнгө чейин 30 жылдан бери biz ошо ар кайсы мамлекеттин башкаруу системасын алып, киргизип, анан улут элибизди башкара албай 3 жолу төңкөрүш жасалып отурат. Biz kayradan ошол өзүбүздүн ата-бабалардын мурасына кайрылалы деп атабыз. Ошонун ичинде дүйнөгө үлгү боло турган демократиянын эң мыкты институту бул Курултай институту болуп эсептелинген. Курултай бул эл мыктыларынын жыйыны. Бүгүнкү дагы бир жолу кайталайм, орусча айтканда бул съезд. Al bizim ошо Kırgız tilinde, Türk ellerinin, Mongol ellerinin tilinde bu Kurultay деп аталган. Бүгүнкү күндө Altay Sayan ellerinde, Mongol elinde bu ulu kural деп, бирок al Kurultay formasında эмес, азыркы parlamentке жақын bir formada ulu kural деген аталыш менен колдонуп жүрөт. Мен ойлойм, келечекте балким biz Türk Mongol elleri kayradan uşu başka instituttu baş mıyzamga kirgize turgan bolsak, balkim anan oşondoy ulu kural degen, uluttu kural degen balkim atalışın kabul alışыбыз mümkün de oylayım. Andan başka misal üçün
bir мындай маселеде эмне үчүн биз дагы кайра ошо кайра курултай институту жөнүндө көбүрөөк айтып атабыз. Эмне үчүн биз ушул саясий өлкөнү башкаруу системасын кайрадан өзүбүздүн ата бабаларга калтырып кеткен мурастарга кайрылалы деп атабыз. Мисалы үчүн, эгерде курултай институту мыйзамдаштырылган болсо, кечегидей төңкөрүш болгон учурларда курултай чакырылат эле дагы биз бүт кетире турган бийликти кетирип, кайрадан курултайда жаңы түзүп чыкмакпыз. Тилекке каршы, мына ушул 3-чү төңкөрүш жөнүндө айталычы, 3-чү төңкөрүш эмнеден улам болду? Бул БШКнын туура эмес шайлоо жүргүзгөндүгүнөн, бул жана жогорку кеңештин туура эмес мыйзам кабыл алынганынан, жогорку кеңештин ошол конституцияны туура эмес кабыл алгандыгынан жана туура эмес мыйзамдарды кабыл алгандыктан, ал ошол бузулган шайлоолор жүрдү да, ошонун натыйжасында 3 жолку төңкөрүш болуп, 3-чү төңкөрүш түпүз ошого жаштар каршы чыкты. Бирок бүгүн мыйзам талаасына келиш үчүн биз ошол өзүбүз кетиргибиз келген институтту жогорку кеңешти кетире албай кайра кармап отурабыз. Эгерде курултай институту болгондо, биз азыр президентти гана эмес, жогорку кеңешти бардык бийлик бутактарын таратып кайрадан ошо курултай институтунда түзүп чыксак болот эле. Курултай институту ал мамлекет жок кезде чакырылган. Ал мамлекет бар убакта дагы чакырыла турган, ал эл бийлигинин чыныгы институту. Эл бийлиги деп биз 30 жылдан бери демократия деген сөздү кайталап кыйкырып, аны атайын ач калып, ток калып, биздин системага киргизген адамдар болду. Бирок тилекке каршы ал кирген жок ал институт. Эл бийлиги деген гана сөз болду. Сөз эркиндиги, анан кийин иш эркиндиги, адам укугу жана башка сөздөр, кооз сөздөр айтылат. Чынында элдин эч кандай бийлиги жок. Эл өзү шайлаган президентти гана эмес, өзү шайлаган депутатты ал укук бузуп атканда, мыйзам бузуп атканда да кайра артка чакырып ала албай жатат. Мына бүгүнкү эле көрүнүш фактор. Өзү шайлаган депутаттарды өздөрү кетире албай отурушат. Эгерде курултай институту мыйзамдашкан болсо, биз аларды алда качан кетирип, курултай чакырып, бул өлкөнүн дагы курамын дагы, анын башкара турган системаны дагы ошол эл мыктыларынын жыйынында кабыл алып бекитип алат болчубуз. Дагы бир мындай бир чоң суроо бар. Курултай институту эми бул эски институт деген сөз айтылып атат. Бул дагы бир түшүнүгү тайыз адамдардын сөзү. Эски деп айтпай турган эски нерселер бар деп Лениндин бир учкул сөзү бар болчу бир убакта. Эски нерселер, бүгүн биз жаңы деген нерселердин көбү эстен чыгып калган эски нерселер экенин унутпашыбыз керек. Биз ушул мисалы башкаруу системасын бүгүн адамзат бүгүн ойлоп тапкан жери жок. Ал байыркы Шумер цивилизациясынан бери дээрлик 6000 жыл бою ал эл башкаруу, мамлекет башкаруу системасын ар бир эл өзүнүн менталитетине жараша өлкөнү башкаруу системасын иштеп чыгышкан. Ошонун ичинде мына биз дагы өзүбүздүн ата бабалардын мурасына кайрылышыбыз керек деген сөздөр ошо болуп атат. Кыргыз элин кандай башкарыш керек экенин биздин ата бабалар, биздин хандар, өлкө башчылары бир убакта иштеп чыгышкан. Биз ошого кайрылышыбыз керек. Курултай институту бул элди адилет башкаруунун, өлкөнү адилеттүүлүккө алып келүүнүн эң мыкты институту болуп эсептелинет. Дүйнө жүзүндө мен тарыхчы, жазуучу катарында, окумуштуу катарында, ушул Курултай институтунун тарыхын изилдеген адам катарында айтар элем. Бүгүнкү күнү дүйнөдө Курултай институтундай эл башкарууну, өлкө башкаруунун адилеттүү институту жок. Эң бир демократичный өлкө дегендерде дагы мындай институт жок. Бул институт дүйнөгө үлгү боло турган институт. Эгерде биз Кыргыз республикасынын баш мыйзамына киргизе турган болсок, келечекте ал балким Курултай институту киргенде Кыргыз эл республикасы деп аталышы мүмкүн. Мына ошол Кыргыз эл республикасынын баш мыйзамында эгерде Курултай институту биз айткан ата бабалар колдонгон 3 функция менен кире турган болсо, биз дүйнөгө үлгү боло турган эң мыкты демократиялык институтту калыбына келтиребиз. Бул биздин ата бабалар түзүп кеткен, биздин ата бабалар ойлоп тапкан институт. Ошо биздин ата бабалардын ичинде мен түрк-моңгол элдерин, анын ичинде дал ошо кыргыз элин айтып жатам. Мен аны кыргыз болгонум үчүн эле эмес, мен аны ошол элдик ооз-эки чыгармалардагы сакталган фактыларга таянып айтып атам. Ошонун ичинде улус каган жөнүндө уламышка таянып,
Акылдуу хан деген жомоктогу айтылган фактыга таярып, ошонун ичинде Манас эпосунда Манас атабыздын өзү курултайда хан болуп шайлангандыгын, Манас атабыздын өзү курултайда каган болуп шайлангандыгы Манас эпосунда эң сонун айтылып турат. Биз Манасты окуш керек, Манасты билиш керек дейбиз дагы, бирок эмне үчүндүр ушул убакка чейин Манас атабыз курултайда хан болуп шайлангандыгын бир мааниге алып, ошону айткыбыз келбейт. Ең аяк жагында менин айтайын дегеним, эл арасында дагы бир мындай суроолор бар. Курултай институтуна окшош бүгүн дүйнөдө бир ушундай бир аналогиялуу бир ушундай окшош институт барбы дейт. Албетте бар бүгүн. Мисалы Америка мына. Биз Америкадан көп нерсени алып атабыз дагы, дал ушул эл башкаруу, өлкө башкаруу системасын алгыбыз келбей атат. Америкада президентти шайлоочулар шайлайт. Ел шайлабайт чынында. Ел ал бир бекиткен гана бир формада гана ушундай бир функциясы бар. Мисалы Америкада 535 адамды ел шайлайт. 535 адам президентти шайлайт. Мына ушу курултайдын бир америкалык формасы бул өзү болот. Экинчи, Германияда ушу окшош институт бар. Германияда 669 Бундестаг, мисалы жогорку кеңештин депутаты бар. Президент шайларда алар дагы 669 эл өкүлдөрүн шайлашат. Ошо 669 делегаттар келгенде 669 Бундестагтын депутаттары биригип, анан президентти шайлашат. Бул дагы ошо курултайдын байыркы убактарда батышка алып барган гун ата бабаларыбыз алып барган курултай институтунун европалык бир элдерде өздөштүрүлгөн бир формалары. Дал ушу биздин курултайга окшош, абдан көп жагынан жакын бул Ливиялык институт болчу. Ливияда Муаммар Каддафи негиз салган, ал улуттук конгресс деп аталган. Бизге 80-90% биздин курултай институтунун функциясына окшош функциясы бар эле. Бүгүнкү күндө ал кандай иштеп атат биз билбейбиз. Себеби бүгүнкү күндө ал Муаммар Каддафи өлтүрүлгөндөн кийин ал жерде бул институттар дагы бузулуп кетти го деп ойлойм. Себеби ал жөнүндө маалыматтарда көп айтылбай калды. Себеби граждандык согуш менимче ал кече жүрүп токтобой жатат. Дал ушуга эле окшош мына биздин жаныбызда түштүк чыгыш Азиянын ажидары, сары ажидары деп аталган бул улуу Кытай мына мамлекети. Улуу Кытай мамлекетинде бүткүл Кытайлык улуттук съезд деп аталган азыр съезд орган бар. Мына ушул органга бүгүн ошо мамлекеттин өсүү багытын аныктаган, идеологиясын жүргүзүп аткан коммунисттик партиянын генеральный катчылары баш болуп, президент баш болуп бардыгы отчет беришет. Анын ошол бүткүл Кытайлык улуттук съездде делегаттары катышып алган чечимдерин бүгүн өлкө башчылары тиешелүү органдар ишке ашырышат. Мына ушундай дүйнөдө эң мыкты мына бүгүн дүйнөгө үлгү болуп, ушундай бир 1,5 миллиарддан ашык эли бар чоң улуу алп державаны ушу съезд менен, курултай менен ушу курултайдын өзүнүн кытайлык бир формасындагы өлкө башкаруу институту менен ушун башкарып атса, биз дагы дүйнөдө барбы деп эч бир каттаныбаган бир караңкы адамдардай болуп, кээ бири билмексен болуп ушинтип отурабыз. Мына бул институттун эң мыкты үлгүсү, дагы бир жолу айтар элем сөзүмдүн аягында, бул кыргыздар салып кеткен, бул Манас эпосунда айтылып жүргөн, Манас атабыз өзү хан болуп шайланган бул курултай институту болуп эсептелинет. Мына ушул институтту биз калыбына келтирсек, кийинки учурларда мындай төңкөрүштөр да болбойт элек. Коррупция өзүнөн өзү жоюлмак. Биз чыныгы адилеттүү, чыныгы эл бийлигин ошо ордуна алып келет элек. Ел башкаруу институтун, өлкө башкаруу институтун алып келет элек. Биз дүйнөгө үлгү боло турган мыкты адилет коомду ушу орнотот элек. Эми аягында мына ушул айтарым, биз эми интеллигенциянын өкүлдөрү, курултай кыймылынын өкүлдөрү бул боюнча кайра-кайра айтып атабыз. Мен аны изилдеген адам катарында, ушу интеллигенциянын өкүлү катарында айттым. Мына ушул бүгүнкү күндө президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров өзү айтып келатат, бирок келечекте ал кандай формада кабыл алат билбейбиз. Кийинки убакта айтпай калганына байланыштуу эл арасында кайрадан азыр кыймыл күчөп, азыр мына кече ат башыда райондо ошол ел тарабында жыйылып ошо курултайдын бир райондук формасы өттү. Бул азыр кыймыл бүт Кыргызстан боюнча
bardıq жерлерде өтіп келіп, аяғында ушу жерде улуу курултайда жыйнай бештеген азыр кыймыл жүрүп атат. Бул жөн жеринен жүрүп аткан жок. Эл билип атат. Кантип адилеттүү башкаруу системасын орнотуш керек экендигин. Мен ушу өлкө башчыларына, бүгүнкү жогорку кеңештин депутаттарына кайрылат элем. Азыр мына ушу мүмкүнчүлүк силердин колуңарда турат. Жок дегенде азыр кетип аткан учурда ушул курултай мыйзамын кабыл алып, өлкө үчүн, улут үчүн ушундай бир жакшы улуу ишти жасап кеткиле. Анда эмесе бүгүн Мая көзсүз соңуна чыктык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көрүшкөнчө кайрадан сак саламатта болуңуздар.